Орчундо окуяларды 11 каналында баяндап баштайбыз. Кутман кечиңиз менен. Орусия, Кыргызстан менен Армения жарандарынын агымы күчөйт. Эл аралык валюта кору муну Евразиялык биримдиктин шартына берилген жеңилдиктер менен байланыштырууда. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган өз өлкөсүндө өзгөчө кырдаал абалын жарыялады. Себеби түрк президентинин пикиринде аскерий төңкөрүштү ишке ашыра албай калгандар буга дагы аракет жасашы мүмкүн. Британия азырынча евро биримдиктин курамынан чыкпай турганы маалым болду. Бул эмнеге байланыштуу экенин бир нече мүнөттөрдөн соң биле аласыздар. Адегенде кепти өлкө ичиндеги кабарлардан баштайлык. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери грант катары баш аягы 8 миллиард доллардан ашык каражатты алган. Мындай маалыматты өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков координациялык кеңештин жыйынында билдирди. Айтымында 25 жылдын ичинде Кыргызстан чет элдик уюм институттар менен 350ден ашык келишимдерди түзгөн. Жардам катары берилген 8 миллиард доллардын 6 миллиарды грант түрүндө болгон. Аталган каражаттар болсо социалдык тармактагы долбоорлорго, айыл чарба, энергетика, билим берүү тармактарга жумшалган. Бирок бул каражаттар канчалык максаттуу пайдаланган жарандык коомдун сын пикири көп экенин премьер белгиледи. Ал арада эл аралык валюта кору Орусияга Кыргызстан менен Армения жарандарынын агымы күчөшү мүмкүндүгүн билдирди. Буга Евразия биримдиктин алкагында жумушка орноштурууга шарт түзүп жатканы менен түшүндүрүлөт. Ал эми мындай жеңилдиктер Казакстан жана Беларусь жарандарына берилген. Учурда Москвада 8,5 миллионго жакын мигрант бар. Алардын арасында Украин 22%, Өзбекстандын калган 10%, КМШ мамлекеттеринин жарандары түзөт. Ошондой эле докладта Орусиянын аймагындагы элинин 15%, Армения, Молдова, Тажикстан жарандары түзөөрү жазылган. Украинадагы абалдан кийин чет элдиктердин саны ого бетер Орусияда күч алганы белгиленет. Эл аралык уюмдун маалыматына таянсак, дүйнө жүзүндө Орусия мигранттарынын саны 11 миллиондон ашып 3-орунду ээлейт. Эл аралык кабарлардан Бириккен Улуттар уюмунун Британиянын коопсуздук кеңешинин дайыма мүчөлүктө болушунан күмөн санайт. Уюмдун билдирүүсүндө Түштүк Судандагы полициялардын кайтарып алганы бул өз кезегинде дүйнөнүн коопсуздугун камсыздоо жаатында сый эмес мамиле жасаганынан кабар берет. Ал арада Берлинге биринчи иш сапары менен барган Британиянын жаңы премьери Тереза Мэй өлкө Европа биримдиктен азыр чыга калбастыгын билдирди. Айтымында кырдаалга жараша ишти пландоодо иштери турат. Ал эми канцлер Ангела Меркель болсо эки тараптын ортосундагы жетишилген буга чейинки 50ден ашык макулдашуулар жокко чыгарылмай расмий түрдө Британия курамда кала турарын белгиледи. Эске салсак, өткөн айда Путин Британиянын евро биримдиктен чыгуусу бир гана Европа эмес, Орусияга да кедергисин тийгизерин эскерткен. Соңку жылдары Лондон менен Москванын алакасы солгундап кеткен. Британия Орусиянын Украинанын чыгышындагы аракеттери үчүн батыштын Москвага санкция киргизишин активдүү колдоп келген. Ал эми Тереза Мэй болсо Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын жаңы премьер-министри Тереза Мэй менен актуалдуу сүйлөшүүлөр боюнча конструктивдүү диалог курууга даяр экендигин билдирген. Кепти Туркияга бурабыз. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган бийликти басып алууга болгон аракет тууралуу күйөө баласынан укканын айтты. Алгач укканда буга анчейин маани бербеген Аль Жазира телеканалынын журналистин бийликти басып алууга болгон аракетти алгач кимден уктуңуз деген суроосуна жооп берип жатып билдирген. Ошондой эле ал өлкөдө 3 айга чейин өзгөчө кырдаал абалы киргизилгенин маалымдады. 16-июлга караган түнү Туркияда козголоңчулар аскерий төңкөрүш кылууга аракет кылышкан. Негизинен окуялар Анкара жана Стамбул шаарында болгон. Акыркы маалыматтарга ылайык, бул каргашадан 290 киши каза болуп, 1,5 миңдей киши түрдүү жаракаттарды алган. Күч түзүмдөрү төңкөрүштү уюштуруу аракетинде тиешеси бар деген шек менен 10 миңден ашык кишини кармаган. Алардын ичинде 118 генерал жана адмиралдар бар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө кабарлар менен тааныштырабыз. Укук коргоо органдарын реформалоодо кызматкерлер кыскартылбайт. Аталган реформаны ишке ашырууда оптималдаштыруунун натыйжасында штаттык бирдиктер бошотулары анык болду. Быйылкы түшүм мол болору айтылууда. Будай, арпа башка жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп жыйналат деп билдирүүдө Айыл чарба министрлиги. Ал арада Бразилияда өтчү жайкы Олимп оюндарына бараткан кыргыз делегациясынын башында тургандар бекитилди. Олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу кызуу даярданышууда.
Укук коргоо органдарын реформалоо 2016 жылдын аягына чейин аяктайт. Бул тууралуу брифингде Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров билдирди. Айтымында жумуштун көлөмүнө жараша функцияларды өткөрүп берүү боюнча өзгөртүүлөрдү жана укук коргоо органдарынын кайра түзүү боюнча иштерди жыл аягына чейин аяктоону пландалууда. Ал эми мыйзамдарды жогорку кеңеш карайт. Мындан тышкары реформалоо бюджеттен чоң чыгымды талап кылбастыгын белгиледи. Бирок ал мамлекеттик бюджетке анчалык оорчулук келтирбейт. Учурда эсеп-кысап жүрүп жатат. Күч органдарын реформалоо алкагында маңызатка каршы кызмат функциялары Ички иштер министрлигине берилет. Ал эми министрликтин өзүндө да түзүмдүк өзгөрүүлөр болот. Башкы прокуратурадан тергөө функциясы алынат. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги быйыл түшүмдүүлүк арбын болорун билдирди. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган министр дыйкандар башка жылдарга салыштырмалуу чет өлкөгө да сата алат дейт. Будай, арпа жана башка азык-түлүккө болуп жаткан мындай божомол эмнеге байланыштуу экенин кабарчыбыз билип көрдү. Бүгүн айыл чарба министрлиги жарым жыл ичинде жасаган иштери боюнча жыйынтык чыгарды. Жыйынтыгында быйыл түшүмдүн көп болуусу үчүн министрлик чоң иштерди жасаганы анык болду. Мисалы, дыйкандарга пайызы жок карыздар берилип, аймактарда мөмүн жемиштерди өстүрүү үчүн багбан чарбачылыгы түзүлгөн. Негизи дыйкандар бүгүнкү күндө жердин иштетүүнүн маданиятын жакшы үйрөнүп калышты. Алар жакшы сапаттуу үрөндөрдү бүгүнкү күндө колдонуп атат, жаңы технологияларды колдонуп атат. Ошого байланыштуу быйыл 6 айдын жыйынтыгы менен биз жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Анткен менен дыйкандар мөмүн жемиштер быйыл башка жылга салыштырмалуу көп болгону менен алардан пайда аз экендигине наразы. Эгер быйыл Евросоюзга келгенде каршы күрөштүн баасы ошондой болуп калса, өзүбүз эле жегенге айдап калган жерлерimiz çöpkö, malga пайдаланыш үчүн чөп айдап демалыш керек болуп калды. Аналар пайда жем кылыш керек болду. Чындыгында биздин дыйкандар үчүн өстүргөн азык-түлүктөрүн сатып пайда көрүү чоң маселе бойдон калууда. Себеби өткөн жылы алар 100 тоннадай картошканы кошуна өлкө Казакстанга сата албай убара болушкан эле. Ал эми бажы биримдиги болсо Кыргызстан дыйкандары үчүн башка өлкөлөргө түшүмдөрүн сатуу үчүн жол ачып бере алган жок. Биз миңдеген тонна продукцияны сатышыбыз керек. Аны үчүн бир жерге логистикалык центр болуш керек. Эмне үчүн чыкпай атканын себеби атайын фитосанитардык мындай көзөмөл норма бар. Биз ошондой фитосанитардык норманы текшерип, биздин продукциялар бере турган лабораторияларыбыз жок. Бирок бажы биримдигинде эмес, өлкөдө азык-түлүктөрдүн сапатын жакшы текшербегендигинде Кыргызстан расмий түрдө ВСП+ статусуна ээ болгону менен евро биримдик талаптарына Кыргызстан жооп бере албайт. Эл аралык талаптарга жергиликтүү азык-түлүктөр жооп бериши үчүн айыл чарба министрлиги өлкө боюнча азыктарын текшерүү үчүн атайын лабораторияларды курууну убада кылды. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Кезек эми 11 каналынын өздүк серебинде жогоруда сөз болгондой айыл чарба министрлигин жыл башынан берки жасалгандар боюнча отчет берди. Эске салсак, Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 25% айыл чарбасы түзөт жана жалпы элдин 67% айыл жергесинде жашайт. Андыктан бул тармактын мааниси чоң. Бүгүн айыл чарба министрлиги жасалып жаткан иштер жана бир катар ийгиликтер менен мактанса да, тармакта көйгөйлөр арбын жана ал Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенин жакшырбай эле кайра көбөйгөндөй. Булар туурасында кенен баяндамачыбыз Эленора Сагындык кызы биз менен байланышта. Ушул Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирер алдында өкмөт тарабынан дыйкандарга бир топ убадалар берилген болчу. Ал убадаларда эми Кыргызстан 180 миллион калкы бар рынокко, базарга мүмкүнчүлүк ачып атат. Дыйкандар өз продукцияларын эми кенен чоң көлөмдө экспорттой алат, пайдага маарыйт деген убадалар, ишендирүүлөр болгон. Бирок бүгүнкү күнгө бул убадалардын канчасы ишке ашты айтуу кыйын болуп турат. Себеп дегенде соңку 1-1,5 жылдагы ушул жыйынтыктарды эске алсак, кыргыз дыйкандарынын кирешесинин дагы чыгашасы көп болгонсуп турат. Тизмектей кетсем, былтыр өзүңүздөр билесиздер, Ысык көл нарындагы дыйкандар ашыра картошка айдап алышып, аны ушу кышында жана эрте жазда өткөрө албай кыйналышты. Картошканын баасы 3-4 сомго түштү жана ушул багадагы өтпөй турду. Бул жерде дагы бир нерсени белгилеп кетиш керек. Быйыл Казакстан ушул Кыргызстандан барган картошкага тыюу салды. Алардын келтирген жүйөсү бул ушул Кыргызстандан барган картошкалар менен жер кыртышын буза турган ушул нематод деген курттар кошо келет жана ал казак жерин бузат, кыртышты бузат деп тыюу салып коюшту.
ушул күнү бүгүнкү чейин бул маселеде ушул өкмөт аралык сүйлөшүүлөр болуп атат жана чекит коюлар элек. Мындан тышкары дагы былтыр быйыл түштүк жергесиндеги деп коелук Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустундагы дыйкандар массалап пияз эгип алышып, пияздарын дагы өткөрө албай кыйналышты. Ошондой эле жаңылыктардан да чыгып жатты. Быйыл ушул түштүк жергесинен Россияга барган күрүчтө ГМО табылып, ал дагы Россиянын аймагына киргизилген жок. Кыскачалап айтканда, ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргени дыйкандардын чыгашасы көп болду. Бул жерде дагы бир белгилеп койчу нерсе, айыл чарбачылыгы бул жалаң гана дыйканчылык менен чектелбейт. Малчыларды, мал чарбачылыгын, фермерлерди дагы эске алалык. Кыргызстандагы эпизоотиялык абал анча эмес болгондуктан ушу күнү бүгүнгө чейин кыргыз дыйкандары сыртка ошол эле Евразиялык экономикалык аймакка керектүү деңгээлде чоң көлөмдө эт жана сүт продукцияларын экспорттой албайт. Кечээ Айыл чарба министрлиги быйыл түшүн жылдагыдан мол болот. Бүгүнкү күндө дан эгиндердин 20% жыйналып калды. Ийгиликтер жаман эмес деди. Демек быйыл азык-түлүк коопсуздук алкагында сырттан будай, ун ташыбайт экенбиз да. Ооба, кечээ бүгүн ушул Айыл чарба министрлиги маалымат жыйынын уюштуруп атат. Катар менен ал маалымат жыйынында быйыл түшүмдүүлүк абдан жакшы болгонун белгилеп жатышат. Ушул күнү бүгүнкү дан эгиндердин 20% жыйналып алды деп атат. Сан боюнча дагы улантып айта турган болсок, бул 140 миң тоннага жакын буудай, арпа жыйналды делип жатат. Бирок эми быйыл ушул биз сырттан буудайды экспорттобойбуз дегенге жатпайт. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан өзүнүн муктаждыктарын ушу ички керектүүлөрүн өзү жаба албайт. Жыл сайын ушул Казакстан жана Россиядан 350-500 миң тоннага чейин буудай уну экспорттоп келет. Негизи эле өлкөдөгү агрардык саясатка сын айткандар көп, ошолор туурасында айта кетсеңиз. Ооба, ушул Айыл чарба министрлигине карата сындоолор абдан көп. Сындоолор боюнча тактап азыр бир аздан кийин айта кетем, бирок ага чейин ушул Айыл чарба министрлигине байланыштуу өкмөттүн саясаты кандай бир аз токтоло кетсем, ошол өлкөнү өнүктүрүү боюнча 2017 жылга чейин кабыл алган стратегияда ушул тармакка байланыштуу дагы жерлер бар. Жана ага ылайык ушул Кыргызстан 2017 жылга чейин бери дегенде 50 миң гектар жаңы сугат жерлерди өздөштүрүшү керек болчу. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда көп аймактарда суу маселеси абдан курч. Жана ушул сугат жерлерди өздөштүрүү менен 80 чарбачылык, дыйкан чарбачылыгы жана 200 миңден ашык ушул адамдар ушул суу менен камсыздалып калышы керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө ушул коюлган пландын канчасы аткарылды, Айыл чарба министрлигинен так маалыматтар болгон жок, айтуу кыйын. Ушул бүгүнкү күнү Айыл чарба министрлиги көп эксперттердин, ушу агрардык жааттагы эксперттердин пикирлери боюнча жалаң гана өкмөттүн баягы дыйкандарга бере турган насыялары же болбосо техникаларды сатуу боюнча, лизингдин талаптары боюнча маалыматтарды берүү менен гана чектелип калып жатат. Бирок ошол эле убакта дыйкандарга алдын ала кеңеш берүү, рынокто изилдөө ушул жагы бир аз аксап жатат деген ойлор болууда. Спорт тармагындагы кабарлардан грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Эдил Касенов Рио-де-Жанейрода өтө турган жайкы Олимпиада оюндарында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасын жетектеп барат. АКШда, Казакстанда, Монголияда, Туркияда өткөн лицензиялык турнирлердин жыйынтыгы боюнча Рио-де-Жанейрода өтө турган жайкы грек-рим күрөшү боюнча 4 кыргызстандык жеңип алышкан. Ал эми Бразилияда өтчү жайкы Олимп оюндарына бараткан кыргыз делегациясына балбан Арсен Эралиев капитан болуп дайындалды. Рио-де-Жанейрода калаасында өтчү Олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу барат. Оюндар 5 августта башталып 21 августка чейин уланат. Мына ушундай орчундуу окуялардан соң сиздер менен эртеңке чейин коштошом. Амандыкта учурашалы.